Assalamu alaikum урматтуу Учкунбек каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз мына Москва шаарындагы метро Новокачино тарапта турабыз. Бул жерде өзүбүздүн агаларыбыз бар, талант деген. Тааныгандар бар, тааныбагандар бар. Мындай Кыргызстанга машина алып кетем, Кыргызстандан машина алып келем дегендер бул видеону көрүңүздөр, бөлүшүп коңуздар. Аз сиздерге толук маалыматтарды беребиз буюрса. Мынакей, бул жакта тралдар турат мынакей. Басыңыздар анда. Ассаламу алейкум, талант ака кандайсыз? Ва алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшыбы? Келсеңиз жакшы. Сиз болуп атабы? Жакшы, рахмат. Сиздерге келип калдык экен. Мекендештерге бир маалымат берейли. Элдер менен амандашып анда баштасаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Баардыгыңыздарды тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Бизди эми баягы көпчүлүгү таанып калды, тааныбагандар дагы бар. Биз баягы 3 жылдан бери эле өзү негизи 3 жылдан бери иштейсиз. 3 жылдан бери иштеп атабыз. Башында баягы сен да тартып жүргөнсүң го. Буга чейин биз дагы бир 2 жолу тартып кеткенбиз келип. Анан ошо 3 жылдан бери эле ошол 3 жыл мурун кандай баштаган болсок, кудду ошондой эле иштеп атабыз. Эми талант ака 3 жылдан бери мисалы өзгөрдү да. Закондор өзгөрдү. Ошолор боюнча да бир маалымат берип коелу. Ооба. Эми мурун мисалы баягы право руль, российский учеттордун баарын салып жүргөнбүз го. Эми азыр алардын баары токтоду. Российский номер кетпейт. Азыр эми Кыргызстанга бир гана кыргыз номер бар. Ушул жерде биздин мекендештер айдап жүргөн кыргыз номер машинаны, анан кийин транзит номер машиналарды гана салып атабыз. Анан баягы мурункудай российский эмелер, номерлер кирбей калды. Право руль машиналар кирбей калды. Анан баягы көп сурап калышат го, эски унаа депчи, баягы жылы Жигули биз мисалы 90-жылкы Жигулибиз бар эле дегенчи. Анан жылга карабайт. Эгер транзит болгон болсо, кете берет. Ал эски болсо деле иши кылып транзит номер алынган болсо, ал кете берет. Анан кийин эскиники ошол. Анан кийин баягы биздин багыттар эми биз баягы көбү ар кандай багытта иштейт экен. Биз мисалы Москва, Бишкек, Москвадан Жалал-Абадка, азыр Манаска, анан кийин Жалал-Абад Ошко чейин. Биздики эң акыркы конец Ошко чейин. Ошко чейин. Ооба. Баткен тарапта болгон болсо Оштон салып бересиздер. Ошко чейин алып келебиз. Ошко чейин алып келебиз, анан кийин Баткенден болсо өздөрү келип Оштон алып кетиш керек. Себеби Оштон дальше кетпейт ужачы. Анан дагы түшүндүрүп коеюн, мисалы эгер түштүккө кетип аткан автобус болсо, именно Манаска, Ошкочу, бул Бишкекке, через Бишкек өтпөйт. Бул прямой Таластан эле өтүп, анан дальше сразу Ошко кетет экен да. Сразу Ошко кетет. Бишкекке кирбейт булчу. Бишкекке келе турган машиналар болсо, бер жака саласыздар. Ооба, эгер Бишкекке кете турган болсо, бул өзүнчө Бишкекке. Биз өзү ушул жерден эле Ошко, Манаска кеткендерди өзүнчө бир автобусга бөлөбүз. Ооба. Бишкектикин өзүнчө бир бөлөбүз да. Мисалы башкалар бар экен, мисалы общий эме бириктирип жүктөп туруп эле Бишкектен барып сортировка кылгандарчы. Андай жок. Ошон үчүн бул жерде биз прямой Ошко, анан кийин прямой Манаска отдельный автобус койгон үчүн кээде баягы ошол состав чогулгучаңды, кээде 3-4 күн күтүп калган болушу мүмкүн. А так негизи Бишкекке жеткирип, анан Бишкектен дальше автобус жок. Бишкектен турат, күткүлө абуу деген жок да бизде. Биздики прямой ошо. Эгер могу жерден жүктөп автобус чыккан болсо, прямой токтобой Манаска чейин, Ошко чейин барат. Примерно канча күндө барат? Азыр эми кыштан чыгып келе жатабыз го. Эми жолдор кичине бир аз күн жылып, кичине баягындай тайгактар кете баштады. Бир өзү негизи плюс-минус по-любому 6 күн 7 күн. 6 күн 7 күн. Бир жума, ооба. Эки водитель айдайбы? Бир эле водитель, эки водитель болгон учур дагы бар. Анан кийин бир эле водитель иштеген учурлар дагы бар. Бул эми баягы жагдайга жараша болот. Водительдердин стажы жакшы эле, Биз 3 жылдан бери иштеп атабыз. Кудай сактасын, бизде мындай баягындай тема болгон жок. Бир жолу болду, бирок анын бардыгын возмещать этип төлөп бердик, баягы урулуп баягында болуп калган жерлеринчи. Анан кийин мен дайыма өзү негизи баягы YouTube'га тартып келгендерди дайыма эле айтам. Биздин номерибиз жазылат го мына жергечи. Эгерде мурун кийин мисалы мен байкабай калган болсом, мен укпай калган болсом, мен бул жерде менден башка дагы жигиттер иштейт да. Мага жетпей калган болсо, жабыркап калган болсо, мисалы мындай болгон, силер мына учурда мындай кылгансыңар, биз мындай жабыркаганбыз силерден деген болсо, мына номер бар. 24 саат WhatsApp'тан жазып, ака бизде мындай проблема болгон убагында, силер ушуну караган эмессиңер деп кайрылса, биз любой время проблеманы чечкенге даярбыз. Мына айтканда эшик ачык деген. Ооба, анан просто комментарийге жазып эле анан мындай болгон, мындай болгон деп жок нерселерди токой бербегиле. Номер бар, чалгыла сразу чечкен аракет кылабыз. Кээ биркилер жөн эле отуруп жазып коет экен да. Ооба, ошондой экен да. Бизде да болот негатив. Мен себеби мурунку видео тарткандарды бир-эки ошо комментарийди карайм да, анан мындай болгон, андай болгон деп жазыптыр да. Анан мен ошол жерге ответ катарында номеримди жазып койгом. Ответ кылып туруп, номеримди жазып койгом. Мага чал, проблемаңды чечебиз деп. Бирок эч ким чалган жок да.
Анан эми мүмкүн болушунча почти 90%, 95% клиенттерди ыраазы кылып эле иштеп атабыз. Мисалы көп эле рахмат айтат. Биздин Асман логистик деген биздин баягы Instagram эмени дагы чыгарып койсоң, Асман логистик деген Instagramыбыз бар. Ошол жактан дагы отзыв деген бөлүкчө бар атайын. Кирип ошо отзывды караса болот. Эми баягы биз өзүбүздү мактай беребиз, эми эл айтсын өзү негизи. Эл айтсын. Анан Кыргызстандан унаа салгандар деле келет абы? Ооба, анан биз бир эле Москвадан иштебейбиз, урматтуу туугандар. Биз Кыргызстандан дагы азыр эми мурун Жалал абад Оштон машина көп болуп жүктөп атканбыз, бирок данный момент только Бишкектен эле жүктөп атабыз. Мына азыр Баткенден бүгүн 1-2 машина келет, мисалычы. Эгерде Жалал абадтан Оштон же болсо Бишкектен Москваны көздөп салабыз десеңер, азыр бир аз жол кире түшүп калды. Сразу эле айтып коеюн, $800 ушундай болуп атат. Баягы өтө эле кымбат деп да комментарий жазып жүрүшөт экен да. Ал жактан Бишкектен бул жака баа ошондой. Ушундай болуп атат. Ооба, Бишкектен бул жака. Бул жактан ал жака мурунку эле баа, мурун кандай иштеп жүргөн болсок, мисалы Москва Бишкек 18 миңден башталат. Москва Манас, Москва Ош 28 миңден башталат. Ошондой. Калгандардан келишим баада. Калгандары келишим баада. Биз баягы 18 миңден жогору карап башталат да. Жогору карап башталат. Эми баягындай өтө чоң машиналар болсо уже кымбат бааланат. 18 миң бул эң кичинекей машина. Баягы Гетис, Матизге окшогондар да. Ооба, мына ошогон ана Яриске окшогон машина. Бул уже кетти абы? Бул уже келди. Биз кече бизден 3 автобус чыгып кетти. Чакырдыңыз, кече келе албай калдык. Ооба, мен сени атайын. Кызматта болуп. Кече адам өтө көп болуптур. Кече канча машина кетти? Кече бизден 3 автобус чыгып кетти. Москва Ош, Москва Манаска 2 автобус 8ден 16 машина чыгып кетти. Москва Бишкекке 8 машина чыгып кетти. Общий 24 машина чыкты да. Эгер кече келсең сон болмок, эми Насиб, бүгүн канча машина? Насиб. Бүгүн азыр мына келген эле уже мына 3 машина келди. 3 машина. Ооба. Могу мисалы могу автобусту биз Москва Манас, Москва Ошко жүктөйбүз. Нар жакта дагы бир автобусубуз турат, ал Москва Бишкекке жүктөйбүз. Москва Бишкекке. Ооба. Негизи канчалык машина көп болсо, ошончолук тез эрте чыгат экен да. Ооба. Аренттер эң аз канчада толот экен? Бир жумада толобу? Жок, 3 күн 4 күндө эле толуп атат өзү. 3-4. Кыргызстанга алып кеткен менен көп экен да, такси туугандар. Көп. Бардыгыңыздарды, ооба. Ооба. Ошо биздин кызмат ушундай, бардыгыңыздарды келе жаткан айтыңыздар менен Анан жүк передачаларды алып кетпейсиздер? Жок. Только машина. Только машина. Ооба, только эле машина. Анда номерлерди калтырып коебуз. Сизге дагы кандай суроолор болгон болсо, ушул жактан берсе жооп бересиздер 20 Ооба, жанагы документация тууралуу түшүнбөгөндөр бар экен, мисалы кандай кылам депчи, эми ушул малга чейин жооп берип эле келе атабыз, бекер эле консультация. Бирок дагы деле айтып коеюн, эгерде транзит кылам деп, бирок түшүнбөй атсаңар, кандай документ топтош керек, эмне кылыш керек, кайсы жакка барыш керек, менде контакттар бар, гаиде иштеген балдардын номерлери бар, мисалы транзит кылып бере турган. Чалсаңар бардыгын сондун кылып түшүндүрүп, мындай кыласың деп пошагово өзүм мындай түшүндүрүп берип, анан кийин эме кылып, анан кийин келсеңер болот. Ошондон кийин деге. Дагы да ошол маалымат алса болот да, номерлерди калтырып коюп. Ооба, номерлер иштейт. 24кө жети, эми 12ден кийин 12 түнкү саат 12ге чейин чалса, ошого чейин жооп беребиз. Туугандар, видеону тааныш билиштерге, группа тууган уруктарга таратып коюңуздар. Машина Кыргызстанга алып кетем дегендер, Кыргызстандан Москвага алып келип айдайм дегендер анда жазып чалыңыздар, видеону болушунча репост кылып бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мына келе жаткан оруз айтыңыздар, барек болсун жалпыңыздар. Ассаламу алейкум. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.